Полиция үчүн оңой олжо. Кыргыз жарандарын Орусияда маңзат соода торуна түшүргөн азгырык. Кыргызстанда Орусиянын аймагында иштеп дароо көп акча табууну убада кылган жарыялар соңку кезде көбөйгөнү байкалууда. Мындай жарнаманы көчөдөн да, социалдык тармактардагы баракчалардан да кездештирсе болот. Аптасына $1000 маяна убада кылган жарнамага көңүлү бурулбагандар аз. Мындай акчаны мисалы жумуш орду көбүрөөк борбор кала Бишкекте иштеген киши орточо эсеп менен бир апта эмес кеминде 2 айда араң таба алат. Жумушта берүүнү убада кылгандар жумасына ашып кетсе 3-4 саат гана иштесе болорун, Орусияга бара турган жол киресин жада калса жашаган жеринде өздөрү каржылап берерин айтып кызыктырышат. Азаттык радиосунун кабарчылары мына ушундай жарыялардын биринде көрсөтүлгөн Telegram аккаунт менен байланышып көрүштү. Ал жактан келген жооптон Орусияда өтө көп маянага сунуш кылынып жаткан жумуш тыюу салынган маңзат ташууга байланыштуу экенин түшүнсө болот. Бирок мындай ишке аралашуудагы олуттуу коркунучка карабастан Кыргызстандын жарандары арасында ушул сыяктуу сунушка макул болгондор жок эмес. Орусиянын мыйзамдары боюнча бул өлкөдө маңзат соодасына айыпталган киши кеминде 20 жылга соттолот же өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылат. Мигранттар менен тыгыз иштешкен юрист Мирлан Токтобеков маңзат ташуучунун карьерасы өтө эле кыска болорун, эң узагы 2 апта созуларын азаттыкка курган маегинде белгиледи. Орусияда кайсыл бир кылмышка кириптер болгон Кыргызстандын жарандары арасында эң көбү мына ушул маңзатка байланыштуу кармалгандар. Жакында эле мен бир соттук териштирүүгө катыштым. Анда Кыргызстандын 1998 жылы туулган жараны буйрутма аркылуу чакан посылка жеткирип берген үчүн эле 15 жылга эркиндигинен ажыратылды. Токтобековдун айтымында кээ бир учурда бул ыплас бизнеске тартылып калган адамдар тууралуу бийликке анын уюштуруучулары өздөрү айтып коюшат. Адатта алар сооданын бир түрүнө көптөн бери аралашып, аткезчилик түйүнүндө кайсыл бир олуттуу кызматты ээлеп калган адамдар. Алар курьер буйрутма берилген дареке жеткенде ал тууралуу полицияга кабарлашат. Күч түзүмдөрдүн колуна түшкөндөн кийин Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Жеткирүүчүнүн үстүнөн териштирүү башталып камакка алынат. Мындай учурда орусиялык маңзат бизнесине кириптер болуп калган чет өлкөлүк жарандарда өзүнүн укугун коргоого мүмкүнчүлүк өтө аз экенин кошумчалаган Токтобеков. Биздин жарандардын укугу өтө начар корголгон, аларга башка да айыптарды оңой эле илип койсо болот. Борбор Азиядан баргандар бул схемадагы эң оңой олжо деп тапты. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Орусиядагы кылмыштуу ишмердүүлүккө кыргыз жарандарын азгырып жаткан уюштуруучуларды аныктоого аракет кылып жатканын билдирүүдө. Ички иштер министрлигинин маңзатка көзөмөл кызматынын өкүлү Каныбек Үсөнов билдиргендей, Орусиянын жана Борбор Азиядагы коңшу мамлекеттердин тийиштүү кызматтары жана мекемелери менен бул жаатта биргелешкен териштирүү иши жүрүп турат. Мисалы, анын айтымында жакында Кыргызстан ишке ашырган операциянын жыйынтыгында маңзат сатуучу боюнча сайт жабылып, 3 шектүү кармалды. Кармалгандардын бири кыргызстандык, калган 2 өзбек жана орус жарандары экени айтылды.
Баары интернет аркылуу иштегендиктен шектүүлөрдүн жайгашкан жерин аныктоо өтө татаал дейди ал. Ал эми Орусияга барып иштөөгө азгырган жарыяларды. Үсөновдун айтымында Кыргызстандын өз жарандары жайгаштырып жайылтууда. Орусиянын мыйзамдары боюнча адамдарды азгырып башка өлкөлөргө алып чыгуу, сатуу кылмышы абак жазасы менен гана чектелбейт. Бул өлкөнүн жаза аткаруу федералдык кызматы билдиргендей, азыркы тапта Орусиянын түрмөлөрүндө кармалып тургандардын арасында 30 миңден ашууну чет элик жарандар, алардын 70% Борбор Азия өлкөлөрүнөн баргандар. Украинага кол салып толук масштабтуу согуш ачкандан бери Орусия абактагы жарандардын түрдүү убада менен майданга алып чыгууда. Ошондой эле убадага макул болуп согуш таласында курман болгондор арасында Борбор Азиялыктар да аз эмес. Украинанын «Хочу жить» долбоору эсептеп чыккандай, азыркы тапта Украинадагы кармашта орус тарапта 3 миңдей Борбор Азия жараны согушуп жүрөт. Орусиялык эскерлерге бөтөн жерде каза болгончо андан көрө туткунга түшүп өмүрүн сактап калууга мүмкүнчүлүк берерин убада кылган «Хочу жить» долбоору быйыл 10 апрелде Орусия тарапта украиндерге каршы согушту деген 360 кыргызстандыктын аты жөнүн жарыялады. Долбоордун маалыматы боюнча алардын кеминде 38 каза болгон. «Хочу жить» бул тизме орус армиясынын атын атагысы келбеген өкүлдөрүнөн алынганын билдирди. Азаттык тизмедегилердин аты жөнүн социалдык тармактарда жакынын издеген тайпалардагы маалыматтарга салыштырып тактады. «Хочу жить» долбоору жарыялаган кыргызстандыктардын тек жайы ошондой тайпаларда дайынсыз жоголгондордун тизмесинде да бар экени аныкталды. Орусияда маңзатташууга айыпталып кармалган кыргызстандыктардын маселеси жогорку кеңеште бир нече жолу көтөрүлгөн. Соңку учурда маңзатка байланыштуу кармалган Кыргызстандын жарандары көбөйүп жатканын, арасында бир үй бүлөдөн бир нечеси да бар экени тууралуу коңгуроо кагып, алдын алуу иштерин күчөтүүгө чакыргандар болгон. Булак Азаттык.